спикер коногубуз болуп жатканыңыз үчүн. Рахмат, урматтуу ата-энелер, урматтуу педагогдор. Бүгүн Нур Сабат коомдук фондусу тарабынан ушу ата-энелер үчүн балдарды тарбиялоо жана балдарды өнүктүрүү максатындагы 3 күндүк акысыз вебинарларды жарыяладык элек. Бүгүн бизде конокто нано окуу борбору, нано олимпиадалык борбордун негиздөөчүсү Улукбек Ажыбаев агай болмокчу. Анда сөз кезеги сизде, агай. Өзүңүздү жакшылап тааныштырып, өзүңүздүн жакшы маегиңизди, лекцияңызды баштай берсеңиз. Саламатсызбы, көргүлөжө. Саламатсыңар, урматтуу ата-энелер. Биз эми мен баягы элдин алдында көп чыгып жүргөн үчүн силер бере турган суроолорду билген үчүн ошол суроолорго эле чекесине жооп бере берейин э. Ооба. Бул жөнүндө маалымат алыш үчүн Инстаграмга кирип нано десеңиз чыгат. Эми анча-мынчаңар таанысаңар керек. Мен 37 жаштамын, 3 баланын атасы болом. Көп жыл сапат мектептеринде иштеген, сапат мектептеринде өзүм окугам. Ал жерде балдарды дүйнөлүк олимпиадаларга даярдачумун. Өзүңөр билесиңер, сапатта колунда барлар окуйт. Эң арзан 2000-3000 доллар. Чет жактагы мектептер. Мен дайыма ойлочумун, билим мынчалык кымбат болбош керек, билим арзан болуш керек. Бул кымбат, бул ушунчалык ушул деңгээлдеги билимди 1,5 миң сомдон, 2 миң сомдон деле керек болсо бекер деле берип койсо болот деп ойлочумун. Бирок көрсө бул жерде бир кыргыздардын макалы дагы бар. Чоң чындык жатат экен, бекер окуп аш болбойт экен. Дейт, арзандын тузу татыбайт дейт. Бекерине мал тапсаң берекеси жок болот. Бекер тапкан бей таалай, иштеп тапкан чын таалай. Анан атадан калган мал балага мал болбойт дейт да. Эмне себептен? Себеп бекер келген. Көрсө билимге баа койгондун себеби ата-эне жана окуучу маани бериши үчүн экен. Эгерде ата-эне менен окуучу маани берсе, негизи бекер деле алып койсо болот билимдин баардыгынча. Анан биз баягы арзан окута бердик, колго кармай турчу ийгилик чыккан жок. Анан былтырдан баштап, былтыр эмес, 2 жылдан баштап мен кымбат кылып салдым. Кымбат кылып салгандан кийин эл дагы мени таанып баштады, эл дагы мени баалап баштады. Анан жыйынтыктарга чыгып баштады, анан рахмат айтып башташты да. Көрсө, эми Гапыр агайды баарыбыз эле билебиз да, Гапыр агайды эгерде Руслан Акун сериал кылып тартпаганда Кыргызстандан билбей эле калмактан. Тура айтамынбы? Эмне дейсиз? Канча жыл эмгеги билинбей эле калмакта. Эмне себептен анткени бекер жасаган, алчы бекер жасаган. Бекер окуткан элдерди. Мисалы, Кембридж деген мектеп бар, Оксфорд деген мектеп бар, Билимкана деген мектептер бар. Биз ал мектептерди эмнеге тааныйбыз? Анткени ал мектептер кымбат. Ошол себептен урматтуу ата-энелер, мен силерге айтарым, кеңешим, негизи олимпиадага даярдоо эле борбор болчубуз, бирок барып ата-энени окутуп баштадык. Эң аягында ата-эненин көйгөйлөрүн чечип, балаң менен кандай сүйлөшөсүң, анан балаң менен кандай убакыт өткөрөсүң деп ушинтип ата-эненин жашоосуна кийлигишип, ата-энеге тапшырмаларды берип, ата-энелерди окутуп баштадык. Болбосо жөн эле балдарды олимпиадага даярдап, дүйнөдөн алтын медаль алалы деген ой бар болчу. Көрсө, проблеманын баардыгы ата-энеде экен ар дайым. Баарыңардан кечирим сурайм, урматтуу ата-энелер. Бирок менин бир жакын бир таанышым бар. 4 баласы бар. 4 баласы тең эми жакшы чыкпай калды. Болбосо а киши аябай кыйын киши, жолдошу да кыйын киши, экөө тең кыйын киши, балдар жакшы болбой калды. Келинчегим экөөбүз тең бала тарбиялоодо көп жүргөн үчүн отуруп талдадык. Эмне себеп менен балдарым мындай болуп калды десек, көрсө ата-энеси ашыкча жакшы көргөн биринчи себеби. Азыркыга чейин эле балдарын багат, акча бере берет, балдардын көйгөйлөрүн чече берет. Биринчи проблемасы. Экинчи проблемасы балага тарбия бербептир. Балага мындай эмгек кылганды үйрөтпөптүр, элдер менен сүйлөшкөндү үйрөтпөптүр. Кыскасы, балапан уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дейт да. Ошон үчүн баардык проблемалар баягы ата-энеде чыгып калат экен. Эгер мындай баарыңардан кечирим сурайм, эгерде бала казино ойносо, же болбосо бала ичип кетсе, же болбосо балада туура эмес адаттар бар болсо, 80-90% ата-эне күнөөлүү болот экен да. Бул менин тажрыйбам, урматтуу ата-энелер. Мен баягы бир китептерди окуп алып, китептерди таңуулаган жерим жок. Мен өзүмдүн көрүнгөнүм, анткени бирдей эле бала келип, бирдей эле түнөп,
бир эле мугалим окутат, бир программа, бирок бирөө учат, бирөө деген дүйнөлүк олимпиадага барып келет, а бирөө ордунан жылбайт да. Анан эмне себеп менен деп изилдеп баштайсың. Ата энеси менен сүйлөшөсүң, анан апасы менен WhatsApp'тан жазышасың, апасы менен WhatsApp'тан жазышсаң, апасы 2 сөз жазат, 3 ката менен жазат. Эми ката жазышы мүмкүн, бирок бул баары көрсөткүч да, ката жазат. Анан кийин мен айтам, жолдошуңуз кайтып коесузбу, ушундай десем, мен аны менен сүйлөшпөй атам азыр, ага өзүнчө жаз дейт да мындай. Ата эненин ортосунда болгон уруш талаштар балага түптү таасир этет да. Анан бул тууралуу китептерди окуп баштадым. Бул тууралуу лекцияларды ошол нерсени айтат экен да. Анан кыргыздын макалдарын барган сайын мен жакшыраак түшүнүп баштадым, жаш өткөн сайынчы. Ошол себептен урматтуу ата энелер, балаңарды ОЭТ-га даярдайсыңарбы, олимпиадага даярдайсыңарбы, программист кыласыңарбы, спортсмен кыласыңарбы, бизнесмен эмне кылсаңар дагы үйдөгү атмосфера укмуш маанилүү экен. Анан кыргыздын дагы бир макалын айтабыз азыр. Алма шагынан алыс түшпөйт дейт. Ошон үчүн силердин алмаңар алысыраак учуш үчүн силер шагыңар бийигирээк, анан кийин кененирээк болуш керек экен да. Ошон үчүн баланы өзгөртөм десе, ата эне биринчи өзүн өзгөртүш керек экен. Өзгөрүүнү ата эне өзүнөн башташ керек экен. Ошо, урматтуу ата энелер, мен кыскача ушуну айттым. Анан суроо жооп болсо, суроолорго жооп берүүгө аракет кылалык. Мен силерди көрбөгөнүм үчүн аудиторияны сезе албай атам да. Улукбек агай, бул жерде 44 киши катышып жатат. YouTube каналы менен түз эфир дагы жасамакпыз. YouTube'дан техникалык себептер болуп атат да каналдын өзүндө. Анан бул жерде кишилердин саны көп болгондуктан биз түз эфир мындай мит менен жүргүзгөн эмеспиз да. Суроо жоопторду жазсаңыздар болот. Анан Улук агай, биздин максат бала тарбиялоо боюнча, балдар психологиясы, бала тарбиялоо психологиясы, азыркы муун тууралуу ата энелерге сабак берүү болчу, маалымат берүү. Сиздин абдан жакшы пикирлериңиз, балдарды өнүктүрүүдөгү жакшы иштерди жасап жатасыз. Ошол боюнча айтсаңыз, балдардын психологиясы, балдардын билимдүү болушуна ата эненин ролу, балдарды кантип шыктандырышыбыз керек, улам бир жараткан ийгилигин кандай белгилеп турушубуз керек. Сиздин ошо ийгиликтүү педагог жана ийгиликтүү балдардын насаатчысы, устаты катары пикириңизди билгибиз келет. Сурооңузду түшүндүм, эже. Бул жерде бала негизи, мен өзүмдүн башымдан өткөн окуяны айтайын. Апаш мектебинде окуп жүргөн кезде мен тентек бала болчумун. Анткени биздин чөйрө тентек болчу. Азыр Кожобаева айжанымыз эже, сиздин сурооңузга азыр жооп берем. Сиздин сурооңузду окудум. Апашда чөйрө тентек болчу. Мектепте тентек балдарды линейкага чыгарып туруп сөгүү жарыялачу, баягылар урушчу линейкадачы. Баарыңар эстесеңер, мектепте эстегилечи, линейка жана тентек балдар көбүнчө чырайлуу балдар болот. Харизматичный балдар, тентек балдар болот. Байкадыңар беле? Анан баягы баланы чыгарып дагы сөгөт, урушуп анан тур ордуңа бар кет дегенде баягы монтип баягы басып кетет, монтип көз кысып коет элдергечи, элдерге көз кысат, жылмаят. Анан ушундай харизма болгондугу үчүн ал балага минута слава берип аткан үчүн мен дагы ошентип линейкага чыккым келчү да, мен дагы элдин көңүлүн тарткым келчү. Анан кийин лицейге окуп калдым. Лицейге окуп калсам, лицейде такыр башкача мода бар. Ал жерде англисче билген модун экен, китеп окуган, жакшы окуган, кайра эле ошол эле мен линейкада турам. Окууда жакшы ийгилик көрсөткөн балдарга грамоталар берип атат. Грамоталарды берсе, ошол грамота кагаз үчүн оккам менчи. Ошол чөйрөдөгү кагаз үчүнчү. Анан көбүнчө ата энелер айтат, ой, мен баламды деген мен бак үчүн окуба деп айтам, анан кагаз үчүн окуба деп айтам. Мен өзүм үчүн оку деп айтам дегендечи, бала көпчүлүк учурда өзү үчүн окубайт. Мисалы, Джек Манын окуясын уксаңар, Джек Ма ошол үчүн окуган. Анан туристтер менен сүйлөшүп анан кийин бизнесмен болуп кеткен да. Ошол себептен бала эки себеп үчүн окуйт. Биринчи себеп мугалим жакшы көргөн үчүн, экинчи себеп ата энени сүйүнтүш үчүн.
Ошол себептен ата эне кичинекей ийгиликтерине сүйүнсө, бала ата энени сүйүнтүш үчүн ата эненин сүйүүсүн алыш үчүн окуйт, мугалимдин сүйүүсүн алыш үчүн окуйт. Анан бул жерде суроо берди, балам аябай тентек, баламды эркелетсем болобу дейт. Бул кандай? Каалаган телефонун алып бересиңер, каалаган велосипедин алып берип коесуңар. Бул туура эмес. Бирок балага сүйүү берип, кучактап, оюнун аягына чейин угуп, бул аябай жакшы. Себеп дегенде, бала канчалык ата энени көп сүйүп алса, ошончолук өзүнө болгон ишеними күчтүүрөөк болот, ошончолук сүйүүгө толгон бала кайра сүйүү берет да. Бирок бул жерден бир бирок кайра баса белгилей турчу нерсе, баланын бүт каалаганын аткара берген болбойт да. Баардык каалаганын аткара берген болбойт. Ошон үчүн чек коюш керек да. Анан кийинки суроо, менин балам аябай тентек дейт. Тентектик бул негизи жакшы. Тентектик жакшы. Менин бала кезинде аябай тентек болчумун. Колум 3 жолу сынган. Анан өзүмдү мактаган катары эмес, негизи мынтип айтылат да, бала канчалык тентек болсо дейт, келечекте акылдуу болоорунун белгиси дейт. Ошол себептен тентек балаңыздын энергиясын туура жака жумшасаңыз, туура чөйрөгө салсаңыз, ал балаңыздан бир нерсе чыгат. Нургүлжа угулуп атабы жакшы? Угулуп жатат, абдан жакшы угулуп жатат. Эже былтыр сиздин балаңыздын лагерге келгенде балаңыздын атын айтсаңыз. Ооба, Айдаркан Манасчы бала. Мелегесиңер? Сиздин балаңыз үйгө барганда кандай өзгөрүүлөр болдубу негизи? Ооба, абдан өзгөрүү болду. Олимпиадага катышкысы келип, сабак окугусу келди. Анткени сиздердин балдарга болгон мамилеңиз, сабак окууга болгон кызыгып, тартууңуздар башкача болду. Анткени бул сабак окубайт, сабакка кызыкпаган бала да өзүчү, бирок жан дүйнөсү Манас менен жашаган бала. Ушул да көрдүңүзбү эже? Кеп ошондо атпайбы? Чөйрө маселеси болуп атпайбы? Кайсыл чөйрөгө салсаңыз, бала ошол чөйрөнүн модаларын ала берет. Анан бул жерден баланы кыйноо кереги жок да. Бул жерде Нурзат деген эже суроо бериптир. Саламатсызбы? Балдарды кандай жол менен тарбия бериш керек? Урматтуу ата эне, негизи балага тарбия берген бул узун процесс, бул бир күндүк, бир лекциялык иш эмес. Бул жерде негизги принцип тамчылап көл болот. Күн сайын 5 мүнөт, 10 мүнөт, жарым саат, 1 саат ушинтип улан топтолгондо анан кийин жыйынтык берет да. Ошон үчүн Нурзат эже, сиз деген эмне кыласыз? Сиз бала тарбиялоо боюнча бир минимум кеминде 3 китеп окушуңуз керек. Анан 2 бала тарбиялоо боюнча курстун өтүшүңүз керек. Анан кылына турчу иштер, мисалы үчүн биринчи 3 мүнөт эрежеси, балаңыз мектептен келгенде 3 мүнөт сүйүү берген аябай маанилүү. Эртең менен бетинен өп, жакшы каалоо тилек менен ойготуу, анан мектепке узатуу деген сыяктуу нерселерди кагазга график жазып алып, расписание түзүп алып, анан отметка кылып кетиш керек. Бүгүн баламдын бетинен өп ойготтум. Мектептен келгенде 3 мүнөт балам менен сүйлөштүм. Жашоодогу максат койгон, жашоосундагы максатыма айтып берди. Тик птичка кете бериш керек. Ошентип топтолуп окугандан кийин балаңыз анан өзгөрөт. Бирок бул бир күндүк иш эмес, урматтуу Нурзат эже, сиздин сурооңузга жооп бердим. Кийин суроо, 2-чи класста окуган балдарга участковый менен беседа кылуу туурабы, себеби туура эмес, жүрүм-турум баяныштуу. Салиева эже, 2-чи класстагы балага участковый менен менин оюмча туура эмес. Ага негизи ага жеткирбеш керек. Бул эже, Салиева эже, сиз неме кылыңызчы? Менин номерим биздин личкага жазсаңыз, мен сизге жооп берем. Сиздин маселеңизди өзүнчө карайлык да бирденчи. Молдоева Айсел эже, жоош баладан кандай көрүнүш чыгат дейт. Жоош эми атасы жоош, апасы жоош болсо, баласы деле жоош болот. Анан жооштук деле жаман эмес, элдин баары эле тентек, элдин баары эле көп сүйлөгөн болсо, жашоо кызык болуп калмак да. Ошон үчүн жоош болгон деле жакшы. Балким жоош, балким жакшы сүрөт тартат, же болбосо жакшы программист чыгат, же балким жакшы математик чыгат, жакшы бухгалтер чыгат. Көпчүлүк программисттер, инженерлер негизи сүйлөгөн кишилер бар. Ошон үчүн балаңыздын сөзсүз бир жөндөмү бар, ошол жака жөндөңүз. Анан
сөзсүз эле элдин баары сүйлөйт деген эреже жок. Элдин баары сүйлөсө анда жашоо кызыксыз болуп калмак. Ошон үчүн масележе көп кабатырланбаңыз. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Рахмат маалыматыңызга. Биздин 2 кыз 2 уул бар. Туура кесип тандоону биз ошол жаңылып калбагыла деп өз ойлоруна коюлуп туурабы же бир багыт берип кыйнаш керекпи дейт. Сылыкова Жылдыз айым, бала 11-класста бүткөнгө чейин кесиби 1000 жолу өзгөрөт. Сиз баягы 5-класс кезинде менин балам врач болгусу келип атат деп айтып бирок. Бир Бишкектен бир программист бала келип туруп, программированияны мактап койсо программист болуп калат. Андан башка бирөө келип туруп, военный болгонун мактап койсо спецназ болуп калат. Ушинтип балаңыздын кесиби өзгөрө берет. Сиз балаңыз могу кесип тандадым, ушун менен өнүк дебей эле, сиз балаңыздын математикасын, физикасын, окуп түшүнүүсүн, англис тилин, логикасын эле өнүктүрө беришиңиз керек. Аны кантип өнүктүрөсүз? Лагерге жөнөтөбүз, курстарга жөнөтөбүз, олимпиадаларга катыштырсаңыз, жакшы мектепке бересиз, жакшы репетиторго бересиз. Ошентип балаңыздын жөндөмдөрүн өнүктүрүңүз. Жөндөмдөрүн өнүктүргөндөн кийин 11-класска келгенде өнүккөн жөндөм менен каалаган кесибин эптеп кетет. Ошон үчүн бул жерден менин балам бул кесипти тандады деп отуруп калбаңыз да, бала өзгөрө берет. Кийинки суроо Чолпон 87 дейт. Телефондон балдарды кантип алаксытсак болот? Урматтуу Чолпон эже, телефондон негизи балдар эмес, бүт эле улуу кишилер деле, абышка кемпирлер деле телефондон чыкпай калган азыр. Мисалы үчүн менин апам мага караганда телефондо көбүрөөк отурат. 70тен өтүп калды. Менин апам деле телефондо отурат. Кулагынан телефон түшпөйт. Туурабы Нургүл же? Сиз деле байкайсыздар. Туура. Телефондо көп отурат. Анан бул мындай иштебейт да, мен телефондо отурам, анткени мен чоңойдум, мага окуп кереги жок, балам сен оку дегенде иштебейт. Балаңызды телефондон алыстатыш үчүн бул канчалык оор угулбасын, бирок өзүңүз телефондон алысташыңыз керек. Себеп дегенде бала туурайт. Мисалы менин балам бир жолу китеп окуйлук деп айтып атам, балам кел китебиңди алып келчи, жума окуйлук. Китебиңди алып келчи, жума окуйлук. Такыр алып келбей койду. Анан өзүм китебимди ачтым да окуп баштадым. Өзүм китебимди ачып окуп баштасам, өзүм китебимди көтөрүп кетти. Бул ушундай келет да, эгер балаңыздын телефондон алысташын кааласаңыз, сиз биринчи эң жөнөкөй жол бир китеп аласыз. Китепти өзүңүз окуйсуз, 2-3 күн окуйсуз, эч нерсе дебей, балаңыз телефонун карай берет. Андан кийин балам келчи, 3 күн келчи, могу китепте ушундай жакшы бир теманы жазып бир экөөбүз бир талкуулап элек, сенин оюң кандай деп сүйлөшүп баштасаңыз эле, анан акырындык менен ал да кызыгат. Бирок кайра эле бул жерде өзүңүз туруктуу болушуңуз керек да. Алмазова Айжана, кийинки суроо. Бала окууга көңүлдөнбөй атат, кандай жардам берет? Урматтуу эже, жаңы эле сиздин сурооңузга Нургүл эжеге жооп бердик. Балаңызды окууга кызыккан чөйрөгө салсаңыз эле, балаңыз окууга кызыгып баштайт. Бала окууга кызыкпайт, бала окубайт деген бар го, бул жомок. 95% баланы окутуп койсо болот. Мисалы үчүн мектепте 1000 бала бар болсо, ошонун 950 баласын окутуп койсо болот. Бул биздин практикадан. Бир шарт менен да ата-эне кызыктар болуш керек. Экинчи шарт, ата-эне мен өзгөргөнгө даярмын деш керек. Анткени көпчүлүк ката ата-энеде болот. Эгерде мен өзгөргөнгө даярмын, менин каталарым бар десеңиз, анда балаңыз өнөкөт. Кийинки суроо, саламатсыңарбы? Менин балам бир мүнөз токто оор көтөрүндү, олимпиададан орун алып жеңиш ээ болду. Бирок ата мээримден эрте калып түп болуп калды. Социумга оор көнөт, мага оңою менен ачылбайт. Гүлназ эже, сиздин маселеңиз мындай да. Сиздин балаңызга бир үлгү ала турчу эркек адам керек. Тайкесиби, же чоң атасыбы, же балким агайы, же балким тренери. Ошондо мындайча айтканда, бала өсүп келаткан бала эркектен сүйүү алыш керек, атадан сүйүү алыш керек, энеден сүйүү алыш керек. Ошондо анан чачкасы болот. Ошон үчүн сиз жакшы бир тренер таптыңыз балаңызга, же жакшы бир агай таптыңыз. Көпчүлүк учурда менин тажрыйбамда мага жакын болгон окуучулардын көпчүлүк учурда байкасам атасы жок болуп чыкчу да. Көрсө, мен алардын атасынын ордун
толук болбосо дагы бир бөлүгүн басчу экенмин да. Ошон үчүн сиз үлгү ала турчу бир эркек табышыңыз керек эже. Бул менин жеке тажрыйбамдан айтам да. Туура. Кийинки суроо. Усарова Урин Муса, кымбат мектепке бергенде кандай школаларды сунуштайсыз? Кымбат мектептерди мындай. Урматтуу ата-энелер, силер ойлобогула, кымбат мектепке берсем эле балам бүттү, окуп кетет деп андай эмес. Жеке мектеп, мамлекеттик мектептер канчалык кайгылуу болбосун, бул факт 10 гана пайыз окуучуну окутат. Мамлекеттик мектептер 10-15% гана окутат. Андан ашыгын окутуп албайт. Жеке мектептер эң көп 50% окутат. 50%дан ашыгын окута албайт. Кайра эле. Себеп дегенде биздин жеке мектептердин деңгээли дагы да дүйнөлүк эң күчтүү жеке мектептерге жете элек. Эң күчтүү жеке мектеп бул бир мугалим 3 окуучу менен иштеш керек. 3 окуучу менен иштесе ошондо 3-өө тең өнүгөт. Бирок биздин жеке мектептерде деле эң аз группада эң аз болгон окуучулар 15-тен ылдый жок. Ошон үчүн жеке мектеп деле толук гарантия эмес. Кайра эле сиз балаңызды өнүктүрөм десеңиз, биринчи бала тарбиялоо боюнча китептер, курстарды өтүп, андан кийин балаңызды кайсы мектепке берсем болот деп ойлонушуңуз керек да. Же болбосо азыр деле бир мектепке бересиз, бирок параллельно өзүңүздү өнүктүрөсүз да. Сиздин сурооңузга жооп бердим. Кийинки суроо, саламатсызбы? Баламды кичинесинен өзүн да жаштык кылып, катуу кармап, катуу урушуп коюп, өз оюн айта албай тартынчаак болуп калды. Азыр 8 класска кантип башlasam болот, бирок жакшы окуйт. Гүлбарчын эже, сиздики бул кайра эле убакытты талап кылат. Убакытты талап кылат, акырындык менен кетиш керек. Негизи бул жердечи текш эле, урматтуу ата-энелер, текш эле баардыгыңар биригип туруп эле бир калп айтпайм, бир 3 китеп окуп койсоңорчу, кадимкидей көзүңөр ачыла түшөт да. Анан дагы силерге сунуштайм, еврейлер балдарын кандай тарбиялайт деген лекциялар кылып койсоңор, орус деп. 2 саат, 3 саатыңар кетет, бирок балаңардын кандай десем, балаңардын шагын сындырбай, балаңардын келечегин сындырбай каласыңар да. Анан өтө чоң бул жерде бир чоң ката бар. Бизди ата-энебиз ушинтип эле чоңойткон деген түшүнүк бар го. Анан мен айтам да, ой баланын 3 мүнөт эрежеси, анан кийин баланын оюн сураш керек, балага ишениш керек, баладан көптү күтүш керек деп айтсам, кээ бир ата-энелер айтат, өзгөчө улуулар. Койчу. Бизди ата-энебиз жөн эле чоңойткон, биз өзүбүз эле окуганбыз деп. Анан мен айтам да, силерди ата-энеңер жөн эле чоңойткон, ооба. Силер өзүңөр окугансыңар. Эми силер Facebook ачтыңарбы? Же Google ачтыңарбы? Же асманга ракета учурдуңарбы? Же чоң бир бизнес курдуңарбы? Же болбосо жекин тоонун темирин бөлүп чыгарып атасыңарбы? Же кумтөрдөн алдын чыгарып атасыңарбы? Же бир жаңы трактор жасап чыктыңарбы? Силер эмне жасадыңар? Эчтеке жок. Же болбосо сен аябай чоң миллионер болуп, миңдеген адамдын жашоосун өзгөртүп салдың. Сен эмне кылдың дейт да. Эч нерсе кылган жок да. Ошон үчүн урматтуу ата-эне, ушул катаны кетирбеш керек да. Бизди деле ата-энебиз жөн эле чоңойткон деген бар го. Биздин ата-энебиз бизди ушундай чоңойткон үчүн биз ушундай абалдабыз, ана Кыргызстан ушундай абалда да. Бизди ата-энебиз башкача чоңойткон, Кыргызстан башкача деңгээлде болмок. Туура. Туурабы эже? Туура, туп-туура. Ошон үчүн баягы эң маанилүү болгон, урматтуу эжелер, урматтуу аталар, биринчи кадам мен көп нерсени ката кетирип атам деген чечимге келишиңер керек. Мен күнөөлүмүн десеңер, анан өзгөрөт да. Күнөөнү балаңардан издей берсеңер, чөйрөдөн издей берсеңер, TikToктон, интернеттен издей берсеңер, анда жашооңор өзгөрбөйт. Ооба, мугалимдерден да издебешибиз керек. Мугалимден издеп, анан мектептен издеп, анан жеке мектепке берет, анан айтат, бул мектеп болбойт экен, балам окуган деп. Туп-туура. Айтамбы? Туп-туура. Туура. Гүлназ эже, социумга кошулуп эл менен сүйлөшсө дейм, эмне кылсам болот? Бул жерден Гүлназ эже, сиздин сурооңузга кайра жооп, бул бир гана иш менен бала туруп эле шарт өзгөрүп кетпейт. Буга убакыт керек. Акырындык менен өзгөрөт. Акырындык менен социумга кошулат. Анан сиз баягы жүрөсүз балаңызга, ай балам, мындай деп койсоңуз эле балаңыз туруп эле өзгөрүп калбайт да. Ушул нерсени алышыбыз керек. Акырындык менен өзгөрөт. Анан эң башкысы
Ең башкысы сиз өзүңүз өзгөрүшүңүз керек да. Сиз өзүңүз өзгөрүшүңүз керек. Кийинки суроо, атасы жумушка байланыштуу бир жумада 2 күн үйдө, балдар атасы менен ачык сүйлөшүшөт, ал эми апасы менен көп сүйлөбөйт. Ата негизи илгертеден эле аталар согушка кеткен, талаага кеткен, ошон үчүн ата үйдө дайыма болушу деле шарт эмес негизи. Атамда санда болсо деле болот. Керек болсо кээ бир учурларда атасы өтүп кеткенде деле мынтет го. Атаң өтсө да атаңды тааныгандар өтпөсүн, атаңды тааныгандар тирүү болсун депчи. Көрсө бул жерде аябай чоң философиялык терең ой жатат экен да. Сен атаң өтүп кеткени менен, сенин атаңдын окуяларын айтып берген адамдар болсо, атасы бардай чоңойот экенсиң да. Атам мындай болгон турбайбы, атам анткен турбайбы, атам мынткен турбайбы, атаңдан үлгү алып отуруп чоңойот экенсиң да. Кээ бир учурда айтат го, ата-энеси ажырашып кетип, атасы тирүү, бирок атасы менен жолукпай калгандан көрө атасынын өтүп кеткени жакшыраак депчи, атасынын өлүп өлгөнү жакшыраак дейт эмес, бала үчүнчү, баланын өсүшү үчүн. Анан атасы менен жакшы сүйлөшүп аткан бул аябай жакшы, бирок сиз менен сүйлөшпөгөнү демек мен баарыңардан кечирим сурайм, сизден да аябай кайра кечирим сурайм. Сиз менен сүйлөшпөй атса, демек сиз күнөөлүсүз да. Демек сиз күнөөлүсүз. Ушул нерсени мойнуңузга алышыңыз керек. Бала эч качан ата-энеге жакшы мамилесине жаман мамиле менен жооп бербейт. Бала деген күзгү. Күзгүнүн алдында сен кандай болсоң, күзгү ошону гана чагылыштырат. Бүттү. Жанагы менин бир жакын окуучум бар. Апасын айтып берет, апасы айтып берсем, апасы бир канча жолу турмуш курган. Бул экинчи, үчүнчү турмуштан го дейм калп айтпасам. Анан эми айтып берсе апасы, эми атын айткан жокмун, эч ким билбейт, ким жөнүндө айтып атканымды. Апасы начар эле киши деп ойлодум да. Мен айтып коюмбу, айланайын деп атынан айтып. Билесиңби эми, эч бир бала ата-энеси мээрим төгүп жакшы чоңойтса, жетим карылар үйүнө таштабай, жөндөн жөн карылар үйүнө таштабай, туурабы десем, туурагай деп атпайбы? Эми как бы орусча айтканда, как бы грубо это не звучало, карылар үйүнө жөндөн жөн бала ата-энесин таштабайт. Мисалы үчүн мен кандай оор абал болбосун, Кудай сактасын, тынчтык болсун, согуш болобу, пандемия болобу, не болсо дагы мен ата-энемди бир жолу таштайм деген ой кеткенде жүрөгүм зыркырап кетет. Ата-энемди бирөөлөрдүн баягы ата-энесин таштап кеткенин көрсөм, же болбосо уксам, же болбосо видео көрүп калсам, жүрөгүм зыркырайт. Мен апамды элестетип, мен ыйлагым келип кетет. Мисалы үчүн бир да жолу атамды таштайын деген бир грамм да ой келген эмес. Не себептен? Анткени мээримин төгүп, экөө тең көптөп чоңойтты да. Ошон үчүн ушул нерсени кабыл кылышыбыз керек да, урматтуу ата-энелер. Силерден дагы бир жолу кечирим сурайм баарыңардан. Балаңар силердин мамилеңердин күзгүсү. Күзгү бүттү. Ушул жерден чекит коюлат да. Демек, сиз окушуңуз өнүгүшүңүз керек. Туура. Рахмат, сонун жооп болду. Кийинки суроо, кызым чоңойгон сайын мүнөзү өзгөрүп, сөз сүйлөсөм эле нерв болуп атат, кандай кылсам болот? Илгерки өткөн заманда, жаш кезде хадис укканда 4 кызды тарбиялап, жакшы бир ыймандуу үй бүлөгө күйөөгө узатса 5-ке чыгат депчи. Анан мен ойлочумун, бул кыздары көптөрүп, эми эркек балам жок дебесин деп эле мотивация үчүн айтылган сөз го деп ойлочумун да менчи. Көрсө кыз балага тарбия бериш деген бул тозок экен да. Кыз баланын гормондору ойноп кетет. Анан бир нерсе жагат, бир нерсе жакпай калат. Биз баягы олимпиадага кыздарды даярдагандан көрдүк да. Бир кызды олимпиадага даярдаш, калп айтпайм, 5 баланы олимпиадага даярдаштан кыйыныраак да. Кызды бир нерсеге тапташ кыйын. Анан сиздин кызыңыздын кыялы бир өйдө ылдый болуп атканы, Кудайым сизге сабыр берсин да. Айткычы. Бул эми албетте бала тарбиялоо боюнча курстарды окуйбуз, китеп. Сыяктуу эле Айка, сиз дагы сабыр кыласыз да. Сиз да сабыр кыласыз.
Кийинки суроо Мамытбекова, саламатсызбы? Менин уулум өтө тентек, урушчаакта коркпойт, кибирип айтыша берет, математика сабагын жакшы окуйт, рэп ырларын ырдайт, лидерлик сапаты бар. Мен атаманмын дей берет, менде суроо кантип спокойный бала кылса болот? Урматтуу Мамытбекова эже, сиз балаңызды өзүңүзгө удобный кылганга аракет кылбаңыз. Көбүнчө аталардын, ата-энелердин проблемасы баланы өзүнө ыңгайлаштыргысы келет. Бала мен кандай каалагандай болсун дейт. Өзгөчө баягы байкасаңар, айлана чөйрөңөрдө айыл өкмөтү болуп иштеп жүргөн, же болбосо начальник милиция болуп жүргөн ушундай кыйын кишилердин балдары жоош, жөнөкөй, эрки жок, баш тийген, айтканды гана аткарган бала болуп калат. Байкадыңарбы ушул? Тегерегиңерди карасаңар, ошондойлорду табасыңар. Эмне себептен? Анткени атасы кыйын болгондугу үчүн баласын да кыйын болсун деп эле баласына баардыгын айтып берип, мондай тур, учураш, тургоңду жууп кел. Ана сен мону окуйсуң, сен чоңойгондо мондай болосуң деп эле башкара берип, баягы эркин тебелеп отуруп, эң аягында эрки калбай аткаруучу болуп калган да. Ошон үчүн Мамытбекова айым, сиз балаңызды өзүңүзгө ыңгайлаштырбаңыз, балаңызды сындырып болсун. Балаңыз математиканы жакшы окуйт экен, урушчаак экен. Урушчаактыкты элдер ойлойт, жаман сапат деп. Бул жакшы сапат. Эгерде эркекте агрессия болбосо, анда эркекте баатыр чыкпай калмак. Биздин кыргыздын баатырлары кимдер? Урушчаактар да. Манас ким? Ушинтип айтса элдер таарынат. Манас деген чоң жинди. Туурабы? Манас биздин эң башкы каарманыбыз Манас чоң жинди. Жинди болбосо, урушчаак болбосо, ал бирөөдөн өзүнүн элин, өзүнүн жерин, өзүн үй бүлөсүн коргой албайт да. Урушчаактык бул жакшы сапат. Эркекке керек, бирок буну контролдогонду билиш керек да. Айылдар менен урушпаш керек. Өзүнөн алсыздарды сабабаш керек. Буга багыт бериш керек. Сиз балаңызды андан көрө күчтүү, кыйын, мыкты бир мектепке бериңиз, же болбосо бир мыкты чөйрөгө киргизиңиз. Балаңыз ошол жердин мыктынын мыктысы болсун да. Анан көчөдөн мушташпай, рингден мушташсын. Ковёрдон мушташсын да. Багыт бериңиз, балаңызды удобный кылганга аракет кылбаңыз. Кийинки суроо тил маселесинде тарбияга таасир береби? Балдарым орус класска барып, такыр укпай айтышып калышты. Тил, албетте, тил аябай таасир этет. Мындай сөз бар. Адамдын тилин алмаштырсаң, дилин алмаштырасың дейт. Дил деген бул жүрөк деген сөз. Душасын алмаштырып бересиң. Эмне себеп менен Америка, мисалы үчүн Турция, Осмон дөөлөтү, Араб халифаты, Кытай империясы, Орус империясы баардыгы эмне себеп менен тилге аябай маани берген? Эмне себеп менен? Анткени адамдын тилин өзгөртүп салсаң, бүттү, ал сени улутуңдап. Мисалы, Россияда төрөлүп чоңойгон кыргыздардын башкача. Орус эмес, кыргыз эмес, орто да. Бирок оруска жакыныраак бизге караганда. Эмнеге? Анткени орусча сүйлөйт, орусча ойлонот, бүт ички дүйнөсү башкача. Ошол себептен бала баалуулуктарды, кыргыздын баалуулуктарын билиш үчүн кыргызча сүйлөшүү аябай маанилүү. Балдарыңыз менен кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Анан үйдөн, мисалы биз деле шаарда жашайбыз, менин балам мен менен сөзсүз кыргызча сүйлөйт. Мен менен такыр орусча сүйлөшпөйт. Мен айтам, балам мен менен кыргызча сүйлөштү, мен менен кыргызча сүйлөшөт, көчөгө чыгат, башкалар менен орусча сүйлөшөт. Анан Бишкектен көп мен окуучуларды тааныдым. Орусча сүйлөсө кыргызча билбейт деп ойлойсуң, кыргызча сүйлөсө орусча билбейт деп ойлойсуң. Эки тилден ушундай сонун сүйлөгөн көп эле балдар бар да. Анан азыр биз жаштыкка тилибиз өтпөй калды, тишибиз өтпөй калды деген бул туура эмес. Бул жалкоолук, чындап эле жалкоолук. Тилге маани беришибиз керек. Маани бериш үчүн биринчи өзүбүз кыргызча китеп окушубуз керек. Анан кыргызча жакшы, куйкумдуу сүйлөсөк, балдарыбызга да жагат. Ошондой эрежеге киришибиз керек да. Чолпон, эже сиздин сурооңузга жооп бердим го дейм. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Уулум туктоо, тартиптүү, жакшы окуйт, шүгүр, бирок эркек балдар переходный возрасттын ары бери басып анча-мынча бияка чыкса деп ойлойм. Себеби переходный возраст өз учурунда өтпөсө кийин. Мен сиздин сурооңузду түшүндүм го дейм. Турганбаева эже, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Мен аябай тентек бала болчу, лицейге окуп калып, анан лицейден чөйрө такыр башкача болуп, переходной возрастында деле үйдө китеп окуп отурчумун менчи. Анан кийин кайра спортко барып, азыр ушундай болуп калдым. Азыр мен эч ким ботаник берсе керек. Ошон үчүн көп деле сарсынап албай эле коңуз.
нормальный болот. Нормальный болот. Көрдүңөр да, бул жерден азыр суроолор бир суроодо тентек болуп атат. Бир суроодо болсо тарбиялуу болуп атат, эшикке чыксын дейт депчи. Ар бир ата эне өзүнүн баласын өзүнө ыңгайлаштыргысы келип атат да бияктачы. Туурабы я Нургүлжө, Туура, байкадыңыз да? туура. Мен да ошентип экен да. Ооба. Ушундай да. Өзүңөргө ыңгайлаштырганга аракет кылбагыла. Силер балаңарга жардам бергиле. Ким болушуна. Кийин өтпөсө, переходной возраст убагында өтпөсө, кийин коркунучтуу болот дейт. Жок. Бала кезинен эле тарбия болуп, кийин деле өмүр бою тарбия болгон адамдарды тааныйм мен. Ошон үчүн көп деле сарсанаа болбой коңуз. Анан переходной возрастында желмогуз болуп ошол өлдөр өлгөнчө желмогуз болгондорду дагы тааныйм. Ошон үчүн жаш кезинде шок болсо кийин токтоо болуп калат деген эреже иштебейт ал. Ал кээде иштейт, кээде иштебейт. Ата-энелерге сунуштап аткан 3 китептин авторлору жана аты, то есть название книг. Нургүлжө, сиз өзүңүз бир китептерди сунуштаңыз, Ооба. Мындан ары педагогдор жана психологдор да сабак өтөт кийинки учурлардачы, эртең бүрсү күндөрү. Биздин Улукбек агай менен кездешүүбүздүн себеби азыр Улук агай бизде Кыргызстанда балдарды олимпиадага даярдоонун жолун мыкты коюп алды. Балдарды сабакка кызыктыруу, анан өнүктүрүү өтө маанилүү. Кыргызстандын балдары эл аралык деңгээлде олимпиададан жеңип келип жатат да. Мына ошо балдарды сабакка кызыктырып, анан балдарды билимдүү кылып өнүктүрүү маселе болуп жатат. Ата-энелери сабатсыз болуп жатат, балким ата-энелердин көңүл бөлбөгөндүктөн. Ошол ата-энелер акылына түйүп алсак, биз балдарды билимдүү кылсак, Кыргызстанга билимдүү жаштарды алып чыксак, маанилүү да. Анан ушул олимпиадаларга катышуунун мааниси, эмне үчүн олимпиадага катышыш керек? Же болбосо албетте олимпиадага катышкысы келбейт баардыгы эле, бирок эмне үчүн билимдүү болушубуз керек? Ошону билип алсак, анан биз Кыргызстаныбыз өнүгөт эле. Ооба, эже сиздин сөзүңүзгө аралжы. Эмне себептен биз олимпиаданы көтөрүп атабыз? Анткени олимпиада деген бул биринчиден олимпиадага даярданган балдардын баардыгы дүйнөдөн медаль алып келбейт. Буну элдин баары билет. Мисалы үчүн мен баламды тайквондого жөнөтүп атам азыр. 2 жыл 3 жыл тайквондого жөнөтөм, андан кийин күрөшкө жөнөтөм, анан плавание жөнөтөм. Бөлүп жөнөтөм да. Менин максатым баламдын спортсмен болушун, спортко жашоосун арнашын, спорттон бир ийгилик жаратышын деги эле ойлонгон жокмун. Менин максатым эмне? Балам эмгекти үйрөнсүн, туура тамактанганды үйрөнсүн, дене башы келбети жакты болсун, мындай узун бойлуу болсун, атлетический фигура болсун, туурабы, бирөөлөр менен мушташа кетсе өзүн коргогонду билсин деп ушундай сапаттарга ээ болуш үчүн мен спортко берип атам да. Эгерде айылда жашасам, балким мен спортко бербейт болчумун. Анткени айылда болсо кара жумуш жасамак, уйдун кыгын чыгармак, койдун кыгын чыгармак, туурабы, торпокту монтип сүйрөп чыгарган деле, сүттөн алган деле күч кетет да. Ошол сыяктуу эле биз эмне себеп менен олимпиаданы кылып атабыз? Себеп дегенде олимпиада аркылуу баланы өнүктүргөн жеңил да. Келгиле бир ай даярданабыз, бир айдан кийин жарышка барабыз. Ал жерде 1000 окуучу катышат экен. Биздин мектеп райондун номер 1 мектеби болобуз. Жазайлыкпы деген балдар жазайбыз дейт да. Түшүнүп атасыңар да, урматтуу ата-энелер. Бул жердечи силер эстегилечи, ойноп жүргөн кезде жарыш эмнеге биз дайыма 2 командага бөлүп ойночубуз? Ар ким өзүнчө болуп эле эмес да, 2 команда болуп ойлонуп көпчүлүк үчүн. Анткени командная работа, командный дух деген ар бирөөбүздө бар. Командаларга бөлүнүп, жарышып, жеңилип, ушул биздин каныбызда бар. Орусча айтканда это нас зажигает да. Бул нерсе бизди өрттөйт. Түшүнүктүү да. Анан мындай олимпиаданы мен кыскача үстүрүн айтып берейин. Биринчи мындай келет. Биринчи баланы шыктандырыш керек, мотивация. Баланы мотивациялаш аябай оңой. Ийгиликтүү бир адам менен жолуктурасыз. Же болсо бир ийгиликтүү чөйрөгө алып барасыз. Же болсо бир күчтүү университет, завод, фабрика, музей, ушундай мындай бир ийгилик болгон жерге алып барсаңыз элечи, ар бир бала, калп айтпайын, 90% бала ошолордун арасында болгусу келет. Бул адамда Кудай Таала койгон механизм. Ийгиликти көрсө, бала суктанат, ошолорго окшошкусу келет. Биринчи мотивация кетти. Мотивациядан кийин мыкты мугалим керек. Мыкты мугалимди онлайн табасыңар, офлайн табасыңар, же болсо башка бир мектепке жөнөтөсүңөр, же болсо бизге окшогон мугалимдерди үйүңөргө чакырасыңар, билбейм. Мыкты мугалим. Андан кийин мына
мыкты мугалим окутtu. Эми ата-эненин колдоосу керек. Ата-эненин колдоосу. Ата-эненин колдоосу кандай? Балам, өткөндө 1000 окуучу олимпиадага катышыптыр. Сен 500 окуучуну ашыптырсың. 3-даража диплом алыптырсың. Алтын балам. Дагы качан олимпиадага катышасың деп ошол күнү майрам кылып, жана кагаз грамотага салып, үйдүн төрүнө илип койсоңор балаңар оталат. Анан өзүнчө бир комната кылып, балаңар окуп аткан кезде телевизорду өчүрүп, балам кел сен 1 саат окуй кал, мен 1 саат өзүм китебимди окуп турайын. Макулбу балам? Десеңер балаңар окуйт да мына. Шарт. Андан кийин эмне кетти? Мына бунун баардыгы болгондон кийин эми оюн зоок. Бала оюн ойнойнчу өспөйт. Ушул нерсени ата-эне аябай мына баса белгилеп айтам да, оюн зоок аябай маанилүү. Бизде мектептерде мамлекеттик мектептерде жүгүрбөдү беле урушуп берет. Бул аябай туура эмес саясат. Бала жүгүрүш керек. Жеке мектептерге барсаңар, күчтүү жеке мектептерге барсаңар, коридорлорго боксерский грушаны коюп койгон. Переменага чыгасың, грушаны уруп, күчүн чыгарып кайра кирип кетесиң да. Ушундай бала ойнош керек. Оюн зоок аябай маанилүү. Балаңар менен чогуу ойношуңар керек. Силер чана ойно десилер, мен балам менен ойноп койсом, мени силбай калат деп андай дегенсиз жок. Мисалы үчүн мен эсимде, ушул убакка чейин эсимде, 37ге чыктым. Дайыма ичим жылып эсим. Эстейм, атам экөөбүз жүгүрүп жашканбыз кичкестечи. Мен канча 8 жаштарда эле 9 жашта экөөбүз жүгүрүп жашып анан атам менен шпагатка отурам деп турдум. Шпагатка отурдум да. Бир аз этпей калган. Атам болсо, балам мен шпагатка отуруп, мен мончалап отурам деп атам да отурган да. Ушундай моменттер баланын эсинде калат да. Мына оюн зооктор, мугалимдер менен, окуучулар менен аралашып, ата-эне аралашкан оюн зооктор аябай маанилүү. Өткөндө биз акыл таймаш уюштурдук, ата-эне окуучулар бир команда кылып. Менеджер качты баарычы. Бири-бирине туура жооп берсе сүйүнүшүп, апасы бир 60-тарга барып калган апа, кызы болуп мынтип колго чабышып, бири-бири менен кучакташып сүйүнүшүп, аябай чоң отурушты да. Мына оюн зоок кетти. Оюн зооктон кийин эмне кетет? Андан кийин жарыш. Балаңарды жарыштырасыңар. Эми ушул жерден бая суроо коет. Кимдер менен жарыштырасыңар? Спортто эмне бар? Профессионал, любитель болуп бөлүнөт. Экинчиси салмакка бөлүнөт. Салмак чени деп коет. 60 кг, 70 кг, 76 кг, анан 80-84 болуп ушундай салмак чени деп коет. 60 кг бала эч качан 100 кг бала менен күрөшпөйт. Керек болсо 60 кг бала 64 кг бала менен күрөшпөйт. Эмне анткени тигинде булчуң көбүрөөк. Ошон үчүн силер балдарыңарды өзүнө теңдүүлөр менен жарыштырасыңар. Бир ай даярдандыбы? Бир ай даярдангандар менен жарыш керек. Андан кийин эмне кетет? Жарыш бүткөндөн сыйлык керек. Сыйлыкка көп кишиге сыйлык бериш керек да. Баягы ушул нерсени айтса эле, баягы өзгөчө союздуу мууну каршы чыга берет. Мен айтам да, 1000 киши катышкан олимпиадага 500 окуучуга сыйлык бериш керек десең эле, кандайчы? Анда сыйлыктын сапаты болбой калбайбы дейт. Айланайын, 1000 окуучуну катыштырып туруп, 3 окуучуга сыйлык берип койсоң, 997 баланын шагын сындырган болосуң дегенди түшүнбөйт да ата-энелерчи. Жөн эле кагаз үчүн эле баланы эмне шыктандырыш үчүн да. Анан сыйлык десе эле бизде кайра эле өзгөчө союздуу муу. Өкмөт карабайбы, анан министрлик карабайбы, анан кийин мектеп деген бериш керек да, анан мугалимдерге айлык төлөп атат да, ушинтип эле басып жатып калат да. Айланайын, өкмөт ал нерсени жасай албайт. Силер өзүңөр эле бересиңер сыйлыкты. Кандай сыйлык бересиңер? Балам, бир айдан кийин бир олимпиада болот экен. Бир ай күнүндө 2 сааттан даярдансаң, үлгүрөт экенсиң. Сен ошол жерден эң мыкты 100 окуучунун катарына кирсең, мен сага 5000 сомдук бир нерсе алып берем. Десеңер балаңар окуйт. Анан жана жогоруда айтылгандай, балам 5000 сом үчүн окуп, өзү үчүн окубай калат да деген туура эмес да. Ошентип окуп отуруп анан кийин өзүнө керек экенин түшүнгөндөн кийин өзү окуп калат. Азыр мен олимпиада жөнүндө айтып бердим, бул жерден суроолор бар экен, ошол суроолорго жооп берип ийин. Ата-энелерге сунуштап аткан 3 китептин авторлорун Нургүл эже силерге жөнөтөт. Кызым окуюн карап сабактан өтө начар, кантип окутуп окууга кызыктырсам болот. Кымыз Айжамал дейм. Кымызай Маликова дейт. Кымызай Маликова, мен сизге бир нерсе айтам, аябай оор тийбесине кечирим сурайм сизден кайра. Кызыңыз окубай атса, скорее всего, сиз дагы өзүңүз үйдөн такыр китеп окубайсыз да. Ошон үчүн биринчи өзүңүз китеп окуп баштаңыз. Анткени биздин опытыбыз дайыма ушундай да. Окубаган
балдардын ата энелери да окуп алган болуп чыгат да. Как бы горько это не звучало, бирок көпчүлүк учурда ушундай окуп алат. Жанагы 3 китепти окуйсуз өзүңүз биринчи. Курстарды иши кылып курс табасыз, эл мактаган бир курс табасыз. Курстан окуп, акырындан өзүңүз үйдөн окуп баштасаңыз элечи, кызыңыз да окуп баштайт. Бирок бул жерде бир но бар да, урматтуу ата энелер, ушул нерсени баарыңар билишиңер керек. Эгерде силер атасы дагы, апасы дагы окубаган болсо, көптөн бери окубай жүргөн болсо, балаңардын дагы кабыл алуусу начар болот. Анткени генетика деген нерсе бар. Генетика деген нерсе бар. Анан балаңардын жанагы балаңар сиз окуган жоксуз, атасы окуган жок, апасы окуган жок, баласы да окубайт, бирок анын чоң атасы окуган, чоң атасынын атасы окуган, бир жакта бир ген бар да, сөзсүз бир окумуштуу бар, акылман бар, молдо бар, бирдеме бар да. Ошол генетиканы ойготуш керек да. Анан генетика деген кандай? Кайсыл булчуңду иштетсең, ошол булчуң чоңойгон сыяктуу эле, кайсыл генди иштетсе, ошол ген ойгонот. Бирок эмне кылыш керек? Көбүрөөк эмгегиңер кетип калат силердин. Бир балким 1 жыл орундарынан жылбашыңар. 1 жыл бою бир ирди жаттайсыңар, жаттай албайт, жаттайсыңар, жаттай албайт. Бирок 1 жыл эна взрыв кетет да. Ошон үчүн чыдашыңар керек болот. Эгер окупай атса, акырын болуп 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деген кетет да. Кээ бир учурлар болот, окуучу октасын, ордунда тура берет, 1 жыл октасын, 1 жылдан кийин ана ачылат да. Түшүнүктүү? Ошон үчүн бардык жакта эле эмне? Бардык ийгиликтин сыры, ачкычы бул эмне? Бул сабыр да. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Балам буюрса, быйыл мектепке барат, тез окуу тамга менен кошо окутсам болобу же тажатып аламбы? Кандай кеңеш бересиз? Мындай, биз бул жерден бир чындыкты кабыл кылышыбыз керек. Мамлекеттер, жеке мектептерде эле баланы укмуш туш тараптан өнүктүргөн бир совершенный мекеме эмес. Жетишсиз. Туура эле айттым, Нургүл? Туура. Жетишсиз. Элдер ойлойт, мен мектепке берсем эле балам окуйт, же болбосо жеке мектепке берип койсом эле балам өнүгөт дейт да, жаңылат. Ал жерде проценттин соотношениеси гана бар да. Анан эгерде сиз өзүңүз мугалим болсоңуз, мурда окуган болсоңуз, балаңызды кыйнабай монтип, өңүн карап, чарчап баратса токтотуп коюп, эс алдырып коюп, анан кайра окутуп, анан кийин күн сайын жарым саат, 15 мүнөттөн эле кете берсеңиз, сонун болот, өнүгүп кете берет. Бирок бул жерде сиз бир нерсеге маани беришиңиз керек да. Баланы окутканда, өнүктүргөндө программанын көптүгү эмес, туруктуулугу маанилүү да. Сиз монтип күндө 1 саат, 2 сааттан кыйнагандан көрө, күн сайын эле жеңил желпи, кыйналбай келе кой балам. 15 мүнөт, 20 мүнөттө күндө кете берсеңиз эле, 1 жылда балаңыз мындай укмуш менен желмогуз болуп кетет да, балаңыз менен укмуш өнүгүп кетет. Ошон үчүн сизге туруктуулукту сунуштайм да. Аз болсун, бирок туруктуу болсун. Кийинки суроо, саламатсыңарбы? Меники эч бир спортко кызыкпайт, кыймыл жок, жалпоо ашыкча кыймыл аракет кылгысы жок, кандай дейсиздер? Так, урматтуу ата эне, сиздин балаңыз эч кандай кыймылдабайт экен. Өткөндө бир WhatsApp'тан бир видео көрдүңөр беле? Бир былчык семиз ата, баласы дагы семизирээк экен, баласын чаап атат. Отжимание деп кыйнап. Бүгүнчө көрдүңүзбү? Жок. Апасы жазды, апасы видеого тартып атабы, бирөө видеого тартып атат. Урба деп, апасын да уруп чыктады. Аялын да уруп салды. Анан мен гарантия берем, ошол кишичи өзү да бир отжимание жасай алат. Анткени дене түзүлүшүнөн карап туруп көрөсүң да, эч нерсе бир отжимание жасай албайт алчы. Өзү жасабай туруп, баласын кыйнап атпайбы. А баласы болсо көрүп, ыйлап отжимание жасап атат. Таяк жеп атат, бирок жасабайт. Меники мындай болду. Менин балам спортко берейин десем кызыкпайт да, менин баламчы. Спортко бересем кызыкпайт. Анан балам күрөшкө барасыңбы, таэквондо барасыңбы, бокско барасыңбы, эмнеге барам десечи, апасы ар кандай видеолор көрсөтүп туруп, апасын көрүп отуруп, бир ырдап, талаада кой багып жүргөн бир балам көрүптүр. Баламчы. Ана кой бакканага жакшыраак сезилип, жагыптыр да, анан айтат. Апа, мен спортко барбайм, мен кой багам депчи. Баламчы. Анан кой мындай болбойт, буну спортко бериш керек дедим, шаарда айылдашта жашсаң, үйрөп эле барат. Анан койду анан үйдөн тренировка, үйдөн машыгып баштадым мен. Балам эч нерсе деген жок. Жөн эле баланын көзүнчө машыгып баштадым. Приседание жасайм, отжимание жасайм, үйдө бай резиналарым бар, резиналар жүрөм, секип.
үйдөн аябай жакшы машыгып баштадым. Машыгып ошентип. 2 жума, 3 жумада үйдөн машыктым. 1 айга чукулдады окшойт. Анан балам таеквондо, анан күчтүү болуш керек деген сөздөр чыгып баштады. Ата, сен күчтүүсүң. Анан күчтүү болуш үчүн эмне кылыш керек деген сөздөр башталып отуруп, балам да күчтүү болуш келип баштады. Ушинтип отургандан кийин балам таеквондого барасыңбы? Барам деп. Анан таеквондого бир пробный сабак алып бардык. Көрдү, таеквондого барып атат. Ошон үчүн урматтуу ата-эне, мен сизге ушуну сунуштайм, өзүңөр үйдөн кыймылдап баштагыла, анан өзүңөр кыймылдабай туруп балаңарды кыйнасаңар, анда иштесе болбойт. Бул мындай иштебейт да, могул жерден баса белгилей турчу нерсе, бала ата-энеден көргөнүн кылат. Бала укканын кылбайт. Жанагы арак ичип келип алып, "Эй, сен ичпе" деген сыяктуу эле болуп калат да. Бүле кийинки суроого жооп бере берейинби? Ооба, жооп бериңиз. Амалсызбы, уулум жаңы эле 15 жашка чыкты, кечкисин чыгып кетип, кечке кайда жүргөнүн айтпайт, кандай кылышым керек дейт. Жаңы эле өйдүдөгү бир эже балам үйдөн чыкпайт деп аткан, бул эженин үйүнө баласы үйдөн чыгып кетип. Эже, эгерде эркек балаңыз үйдөн чыгып кетип айтпай атса, бул нормальный нерсе. Бул көп биз деле мен деле айткым келип жүрмөс негизи тилкесиндерчи. Ал өзү өз алдынча болгусу келип атат. Бул нормальный нерсе. Мына контролдоо аракет кылбаңыз, урматтуу ата-энелер. Кайра айтып турчу нерсе, балаңарды өзүңөргө удобный кылганга аракет кылбагыла. Бала деген робот эмес да. Мен үйдүн аракет кылам окуусуна, бирок мектептен мугалим башка кыздар тартып атат. Так, могул Салтын атайын, бул аябай стандартный суроо да. Менин баламды мугалим карабайт, анан башка окуучуларды карайт экен дегенчи. Эркекче айтайынбы, мугалим балдардын төөсүн да карабайт, үлгүрбөйт. Бир мугалим 30 окуучу үлгүрбөйт. Эгерде берки кыздарды тартып атат деп ойлосоңор, ал кыздар менен сүйлөшсөңөрчү, кыздар деле айтат, бизди деле карабайт депчи. Анча журналда турган убакыт кетет, бир тентек бир мугалимди урушат. Анан кийин ортодон бирөө кечигип келет, аны урушат. Анан үй тапшырма текшерет, ушинтип отуруп эле убакыт бөлгөнгө, балдарга убакыт бөлгөнгө жетпейт да. Эгер сизге убакыт бөлүшүн кааласаңыз, анда репетитор жалдашыңыз керек да. Ошондой да. Анан мектеп негизи чындап айтканда, мындай баарыңардан кечирим сурайм, 10% ашып кетсе 15% гана окутат болду. Андан ашыгын окута албайт. Ошон үчүн көп сарсанап капа болбоңуз эже. Балаңызды карап үлгүрбөйт ата байкуш. Саламатсыздарбы, ата-энелерге сунуштаган мектептердин атын айтып коюңуздарчы. Ата-энелерге сунуштаган мектептердин мен аттарын атай албайм. Андан көрө силер барып эле ошол мектептердин отзывдарын эле карагыла, элдерден сурагыла. Анан Кыргызстан кичинекей эле тааныштар чыгат. Бул кандай, тиги кандай деп. Бир кишиден сурагыла, 4-5 кишиден сурагыла. Жаман окуганын ата-энесинен сурагыла, жакшы окуганын ата-энесинен сурагыла, тентектин ата-энесинен сурагыла, жооштун ата-энесинен сурагыла. Ушинтип сурасаңар эле анан силерге картина көрүнөт. Анан өзүңөр дагы барып көргүлө. Мектептен мындай суроолор берсеңер, силердин баалуулуктарыңар кандай деп. Силер балдарга кайсы баалуулукту бересиңер? Биринчи сурооңор. Экинчи сурооңор, мугалимдериңер аялбы, эркекпи? Эркек мугалимдер көбүрөөк болгону жакшыраак да. Жалаң аял болсо жакшы эмес. Эркек мугалимдер сөзсүз болуш керек, агайлар болуш керек. Экинчи сурооңор. Үчүнчү сурооңор, мугалимдердин жашы канчада? Возраст. Орточо жашы 30пи, 35пи, 50, 60, 70пи. Кийинки сурооңор, мугалимдериңер англисче кандай билет? Себеп дегенде англисче билген адам көбүрөөк маалыматка ээ болот. Мисалы, бала тарбиялоо боюнча деле интернетке кирип туруп англисче жазсаңар, укмуш көп маалымат чыгат. Кыргызчандай маалымат таппайсыңар. Керек болсо орусча дагы аз. Эми биз баягы орустарды өзүбүздөн өйдө көрүп, орустарды жакшы көрүп, ушундай бар го бизде. Алар деген орусча сүйлөшөт деген сыяктуучу, бирок орусча дагы маалымат аз да. Туура. Ошол себептен англисче билгендер болсо, сонун керемет. Сиздин сурооңузга жооп бердим. Кийинки суроо Терези Сакова. Негизи билимден да биринчи балага мээрим керек, билимдүү, бирок таш боор, зөөкүр болгондун пайдасы эмне? Бул сиздики мындай да. Мындай суроо айтат го. Кедей, бирок эмгекчил. Кедей, бирок жакшы адам деген сыяктуучу. Бул негизи жомок сыяктуу да. Эгерде эмгекчил болсо,
берешен болсо, жакшы адам болсо албай иш керек. Ооба. Албай иш керек. Андай адам кедей болбойт. Туура. Бизде мисалы айылдан өзүнүн тегеректеги менен өзүнүн айылында карасам, бүт туура иштеген адамдын баардыгы байып чыкты азыр. Туура. Байып чыкты деген укмуш байып кеткен жок, бирок жакшы болуштун. Бул мындай да, туура тамактанат, туура уктайт, туура машыгат, анан былчык семиз деген сыяктуу эле да. Эгерде туура тамактанса, дайыма салга барып машыкса, эгерде уйкусун жакшы караса, ал семиз болушу мүмкүн эмес да. Ошол сыяктуу эле, эгерде балага жакшы мээрим төксө, балага жакшы шарт түзсө, ал бала сөзсүз түрдө билимдүү болот. Туура. Ал сөзсүз түрдө окуйт, ал сөзсүз түрдө өнүгөт. Ошон үчүн бул мындай неме сыяктуу да, бул шылтоо сыяктуу да, менин балам окубайт деле, бирок жакшы деген сыяктуучу. Менин балам билимдүү эмес, бирок мээримдүү деген сыяктуучу. Эми эркекче айтканда ушундай да, ошон үчүн урматтуу отуна келгиле шылтоо издебей, өзүбүздү түздөп балабызды илимдүү кылалык. Албетте билимге гана басым жасап салган туура эмес, таптакыр болбойт. Бирок көпчүлүк учурда бул сөз айткандар ушундай адамдар айтат да, менин тажрыйбамда. Сиздин сурооңузга жооп бердим го дейм. Кийинки суроо. Моментальный унутчаак балага кандай иш жүргүзсөк болот? Бул моментальный унутчаак болгон бул мындай. Мээге маалымат келгенде условный 3 папкага бөлүнөт да. Биринчи папка бул деген убактылуу жана моментальный. Мисалы үчүн бирөөнүн телефон номерин угасыңдагы жазасын унутуп коесуң. Же болбосо машинанын номерин көрөсүң, жазасын да унутуп коесуң. Болбосо баягы экзаменге даярданган, сессияга даярданган кезде сессияга даярданасың, киресиң, экзаменден чыккандан кийин эчтеке жок. Бул убактылуу. Экинчиси бар, бул адат деп коет. Адат деген рутинная папка деп коет, рутинная память. Бул ботинкенин боосун байлаган, же болбосо топчулаган. Мисалы топчулаганда биз ойлонбойбуз, мен азыр топчуну оң колу менен кармайм, сол колу менен тешикти кармайм. Анамы киргизем, салам дебейсиң да. Бирок тик. Эмнеге антип миң жолу кайталаган. Анан үчүнчү папка бар, бул көп убакытка сактала турчу папка качан киргизет? Адам башка бирөөгө түшүндүргөндө. Ошон үчүн деп атат, мен үйрөткөн сайын үйрөнөм дейт. А бул деген эмне? Бул деген командная работа да. Бул деген командная работа. Балдар менен теманы талкуулап, бири-бирине түшүндүрүп, бир нерсеге даярданып, чарышка барса, бири-бирине түшүндүрсө, командная работа болсо, моментальный унутчаак болбойт да. Ошон үчүн урматтуу эркин эже, сиз балаңызга өнүгөм өсөм деген бир чөйрө табышыңыз керек. Ошол чөйрөдө анан балаңыз моментальный унутчаак болбойт. Бирок моментальный унутчаак болуп атса, бул нормальный нерсе. Буга каасын неме этпеңиз. Демек, бул баягы экзаменге даярдангандай болуп атат да. Сиз сессия болуп атасыз. Сиз университет болуп атасыз, ал сессияга даярдангандай болуп атат. Бул нормальный, бул жаман эмес. Бул жанагы жогоруда айтылгандай эле да. Командная работа болгон жок. Бул башка бирөөгө түшүндүргөн жок. Ошон үчүн мээзи сактаган жок. Бул мээнин туура эле функциясы да. Рахмат, эң сонун кеңештерди бердиңиз. Ой, сизге да рахмат. Саламатсызбы? Таятасы жактан генетика берилеби? Канеке толгонова, таятасы жактан көпчүлүк учурда эркек балага таята жактан көбүрөөк генетика келет. Бирок жогоруда айтылгандай эле генетика иштеш үчүн генетиканы ойготуш керек. Генетиканы кантип ойготуш керек? Аны иштетиш керек. Ал иштей төрүгө салып керек. Мисалы үчүн таятасы балбан деп коелу. Балаңыз арык болуп турат да. Балаңызды эмне кыласыз? Күрөшкө бересиз. Аппетит ачкан тиги чөп чарлардан, дарылардан бересиз, тамагын көбөйтөсүз, анан машыктырасыз, анан таятасынын генетикасы ойгонот да. Ошол сыяктуу эле, эгер таятасы окумуштуу болсо, демек окумуштуулардын арасын аралаштырсаңыз, ал генетика сөзсүз ойгоныш керек. Бирок жогоруда айтылгандай, буга эмне керек? Туруктуулук керек, анан сабыр керек да. Саламатсыздарбы? Эң сонун болуп жатат. Ой, чоң рахмат. Силер сонун десеңер мен көрөсүм. 45 минутта жетпейт да дейт. Ай рахмат. Улантабыз. Эмне жөнүндө негизи бүгүнкү тема? Жайна Курманалиева, эмне жөнүндө? Биздин темабыз
баланы өнүктүрүүдө ата эненин ролу. ооба Олимпиада бул баланы өнүктүрүү жолдордун бирөөсү. ооба Баланы көп жол менен өнүктүрүшү болот, ал жолдун бирөөсү Олимпиада. Ушул жөнүндө талкуу болуп атат бул жерде кенже. Кийинки суроо эң туура айттыңыз дейт Рахмат. Саламатсыздарбы, саламатчылык. Мугалимдер балдарды көбүрөөк урушат. Азыр агрессивный дегеним го балдарга билим деп эле балдарга мамилелерди начар азыр учурда. Бирок өзүмдүн балдарым жакшы эле окуйт. Ушул жер аябай маанилүү, урматтуу ата энелер. Не дейт? Мугалимдер балдарды көп урушат. Бул чындыкпы? Бул чындык. Бул чындык. Мен бир мугалимден уккам, мынтет. Ал эженин күйөөсү жок болду. Кийин күйөөгө чыккандан кийин аябай милый болуп калды да. Анан мен тамашалап айттым магачы. Өзү жакшынакай болчу. Сизге көрсө жетпей жүргөн туруп, азыр тиз менен мүнөзүң сонун алып калып туруп эле ооба дейт, өзү деле ооба деди магачы. Анан мынтет да, мынчы да. Балдарга кирип туруп, болгон негативдин баарын төгүп алып анан эс алып чыгып кетет. Эми ушинтип ачык айткан мугалимдер бар. Эмне себептен? Буга көп себептер бар. Биринчиден, мугалимдик жумуш бааланбай калды. Мисалы үчүн, мен көпчүлүк жерден мугалиммин десемчи, мугалимсиңби? Нормально, мугалимде жумуш депчи. Жок болсо мынтет да. Сен деген контракт менен келдиң да, сендей адам мугалим болбош керек болчу дейт. Анан окуучулар мынтип айтчу, кээ бир окуучуларчы. Агай, сиз ушунчалык кыйынсыз, бирок эң аягында мектепте мугалим болуп калбадыңызбы деп. В итоге вы неудачник деген сыяктуу эле айтчу да, макчып чыгып атасыңар, Бул жалпы коом, эл мугалимдикти баалабай калды. Биринчи, экинчи, мугалимдин айлыгы көтөрүлгөндө жакында эле көтөрүлбөдү. Ага чейин айгибай эле аз акча берилчү да, аяка ким барат? Кайнена кайнатасы менен жашайт. Айылда эптеп кирип чыгып эле айлык ала берем деген келиндер. Анан кийин анча-мынча ичип койгондор, мен тиги кол эркектен сабак берем, анан кошумча тиги кароолчуда болуп айлык ала берем деген эркектер. Туурабы? Ошондойлор топтолуп калды. Алардын жашоодо көбүнчөсү бул жерден таарынакей жок, мен болгон чындыкты айтып атам. Анан кээ бир жерлерде директор бүт тууган тушкандарын баардыгын кошуп алган, мектепке алып алган. Оштун бир айылындагы бир мектепти айтам. Директор бүт туугандарын мугалим кылып алыптыр. Кароолчусунан баштап завучуна чейин туугандар. Анан аны директорлуктан түшүрүш албай, мектептеги мугалимдерди алыштыра албай, жаман куурап жүрүшкөн да. Ошон үчүн ушундай көрүнүштөр болгондугу үчүн мугалимдер окуучуну өнүктүргөн кызыктар эмес. Бул биринчи себеп. Кийинки себеби, жакшы мугалимдер да бар. Союздан калган жакшы мугалимдер бар. Жакшы мугалимдер алар кантип окутуп көнүп алган. Окуучулар аларды сыйлап, алардан коркуп турушуна көнүп алган. Союз убагында ошондой болгон да, айтат го. Союздун педагогика системасы баланы коркутуунун үстүндө курулган. Ушул нерсени айтсаң элдер түшүнгүсү келбейт да, кабыл алгысы келбейт да. Эстегилечи. Мектепте бүт барыңар мугалимден коркчусуңар. Мугалимден корккончу сабак окугансыңар. Мугалимди жакшы көргөнчүн эмес, келечекте керек болго тургандыгы үчүн эмес, окугандан рахат алгандыгы үчүн эмес. Эки коет, үйгө келсем ата энем урушат. Туурабы Нургүлжө? Туура, туп-туура. Союз убагындагыдай кылып азыркы балдарды коркутуш үчүн кайра союзду куруш керек. Ооба. Союз кантип курулган? Тарыхты эстейлик. Союз курулуш үчүн ар бир 5-чи адам өлтүрүлгөн. Ушул нерсени баягы билбейт да көбүчө. Ар бир адам өлтүрүлгөн, союз сонун болчу. Союз ар бир 5-чи адам өлтүрүлүп, ар бир 4-чү адам кулдай болуп иштеп, Сибирде иштеп, талааларда иштеп, ошолордун үстүнөн арды 3 киши жашап, анан 3 кишинин баласы 70-80 жылга келгенде гүлдөгөн заманды көргөндүгү үчүн союз жакшы болгон. Болбосо ага чейин канчалаган адам өлгөн да. Аны билбейт. Анан ошентип союз жанагынча адамды коркутуп, үркүтүп, өлтүргөндөн кийин баардыгы коркуп калган анан. Мектеп жакшы окугандан кийин. Өлтүрүп коет. Тигинин чоң атасы репрессияга кеткен. Тигинин таятасы жедей токмоктон өлгөн. Тигинин таятасы деген Сибирге сүргүнгө айдалган болгондугу үчүн балдардын баардыгы моңдо отуруп турган, окушкан. Ошон үчүн балдар окуган. Союздун мугалимдери ага көнүп калган. Z муун болуп эстегенен коркпойт.
эчтене коркпойт, урганы жок. Мисалы үчүн 2 коюмча коюп кой дейт. ооба. Анан бизден коркпой калды деп эле баягы темасын түрткүсү келет. Мен буларды кызыктырайын, команда работа кылайын, видео сабактарды кошоюн, интерактивный досканы колдоноюн, анан балдарга көбүрөөк эркиндик берейин, суроо жооп кылайын, балдарга тапшырма берейин, балдар чыгып мугалимдин ордуна түшүндүрүшсүн деген жаңы ыкмаларды колдонгус келбейт. Ошон үчүн мугалим да кыйналат, окуучу да кыйналат. Ошон үчүн мугалимдер агрессивный деген ким да? Могу себептерин үз түртөдөн айтып бердим. Бирок эң негизги себеби биринчи себеп ата-эненин күнөөсү эмне? Ата-эне мектепти мугалимди душман көрөт. Чогулушка чакырып атат. Ой, булар дагы акча акчага чакырып атат, дагы акча чогултушат деген жаман ой менен бар. Айтканбы? Туура. Экинчи себеби мугалимдердин текебердиги, курнамыздыгы. Мен жаңы методиканы үйрөнөйүн дебейт да. Айтканбы? Туура. Канча жолу мугалимдерге айттым, айланайын, силердин методика иштебей калды. Мына бизге 1 ай, бала 1 ай келип туруп, силердин 1 жылдык программаңарды 1 айда үйрөнүп коюп атат. Демек силер туура эмес иштеп атасыңар деп айтамын да. Туура. Менчи айтсам, туура дейт да, бирок көгөрүп өзүнүкүн бербейт. Ооба. Ошон үчүн урматтуу ата-эне, мен силерге кеңешим, балаңыз жакшы окуп аткан болсо, балаңызды колдон келишинче жеке мектепке бериңиз, жакшы жеке мектепке. Эгер бере албасаңыз, анда эмне кыласыз? Анда репетитор тапыңыз, жакшы репетитор тапыңыз. Репетитор десечи, ар бир сабактан репетитор таап кереги жок. Физикадан, математикадан, химиядан жок. Бир сабактан. Жакшы физик болобу? Жакшы бир физик таап туруп, физика байлап койсоңуз, физиканы сүйүп туруп, физиканын чучугун ичкен бала химия, биология бардыгын чача берет. Эки эле нерсеге басым жасайсыз. Бир так предмет, кийинкиси тил. Бүттү. Ушуну эле чукул салсаңыз бала учуп берет да. Мен бул суроого жооп бердим. Кийинки суроо сонун вебинар болуп жатат. Рахмат, жоопторду угуп кубанып турам. Негизи мындай сөздөрдү мугалимдер айтса, ата-энелер ишенбейт. Сиздердин вебинар жакшы болду дейт. Ой, рахмат. Сизге да рахмат. Саламатсызбы, балама ДЦП диагнозу коюлган азыр жашка. Жакшы нормага келди. 0 класска 5 жашында берген элем. Жакшы окуп бүтүп ала атабыз 1 класска берип салсаң кыйналып калбайбы деп ойлонуп аткам. Эже, сиз балаңыздын кабыл алуусун караңыз. Эгер чарчап баратса, эс алдырасыз да. Анан колдон келишинче, колуңуздан келсе, жакшы эле жеке мектепке эле берген ракет колуңуздан келсе. Ал жерде баары мамиле жакшыраак болот баары. Кийинки рахмат, жакшы кеңештерди айттыңыз, жакшы сабак болду. Сизге да рахмат, саламатсызбы. Эң керектүү кеңеш болуп жатат. Рахмат сиздерге, айрыкмат. Баарыңарга рахмат. Азыркы балдар окуган нерсесин айтып бере алышпайт. Буга кандай кеңеш берет элеңиз? Мына, урматтуу ата-эне, кайра жанагы нерсеге келип атабыз. Азыркы балдар эмес. Бул биринчи. Азыркы балдар эмес. Сизден кайра кечирим сурайм. Сиздин балаңыз. Мен толтура бала тааныйм, телефонду туура пайдаланган, толтура бала тааныйм, китеп окуган, толтура бала тааныйм, өз окуганын сонун кылып айтып берген. Эгерде сиздин балаңыз окуганын айтып бере албай атса, демек кайра эле урматтуу ата-эне, проблема сизде да, мындай. Сизден кечирим сурайм, чын эле ошондой. Биз баягы мугалим болуп жүргөн үчүн Нургүлжө турабы, көрөбүз, түрлүү балдарды көрөбүз. Турабы? Ооба. Ушундай. Тимеле ширекейин куйулган балдар бар, тимеле жеп салган келет. Ушундай сонун балдар бар. Ооба. Ой, тарбия десең тарбия, өң десең өң, бой десең бой, билим десең билим, кыргызча да сүйлөйт, орусча да сүйлөйт, англисча сүйлөйт. Тимеле сонун балдар бар да. Анан баягы балам сен өнүктүрөсүң, сага келет да укмуш өнүгөт балачы. Анан өзүңдү мындай жакшы сезип каласың. Мен бул баланы өнүктүрдүм деп, баягынын атасын чакырасың. Bir жылдан кийин жарым жылдан атасы менен жолугайынчы деп бир себептер менен ата-энеси менен жолугуп калса, атасы жазуучу болуп чыгат да ошондучу. Мен ошондой бир окуя болгон да. Бир окуучу аябай тарбиялуу, анан аябай өнүктү да бизге келипчи. Кадимкидей өнүктү, көзсүзгө көрүнүп өнүктү. Анан 11 классын бүтүп аткандан кийин мага менин атам китеп жазат, атамдын китептерин сизге белек кылып коеюн деп келдим деп бир октан китептерин окуп чыктым да. Атасы жазуучу экен. Жазуучу эмес, башка иш менен китепте жазат экен.
Билимдүү иши. Ошонун баласы болуп атпайбы? Мен ошонун баласы деп мактанып атпаймынбы менчи. Мындай жакшы кара топуракта жакшы урuk өсүп чыгат да. Туура. Ошон үчүн урматтуу ата эне, азыркы балдар эмес, сизден кечирим сурайм, бирок сиз не кылышыңыз керек? Мен ката кетирип атам деп туруп өзүңүздү түздөп баштаңыз, урматтуу ата эне. Ката сизде. Кийинки суроо, 22 жаш чоң адам бирок келин болгондо кайын эне менен кантип тил жаш келин кайын эне жөнүндө да сабак болсо дейт. Урматтуу ата энелер, могу кайын эне келин маселеси барго, бул кайра эле караңгылыктан келип чыгат. Бул деген диалогдун болбоондугунан келип чыгат, китеп окубагандан келип чыгат. Анан адамда мындай агрессия деген нерсе бар да. Ал агрессиясына багыт бербесе, агрессия адамды өзүн бузат, үй бүлөсүн бузат. Мисалы кандай? Мынтип айтып атат, бир алымдын айткан сөзү бар. Жинденүү сезими дейт, агрессия сезими аябай керек дейт. Силер дейт, тарыхта өмүрүңөрдө уктуңарбы дейт. Же болбосо кабарлардан деле. Индиялыктар 5 индиялык биригип 10 европеецти сабап салыптыр. Же болбосо 5 индиялык банкты тоноп кетиптир. Же болбосо индийская мафия мексиканский мафияны өлтүрүп коюптур. Же болбосо Индия Пакистанды басып алыптыр. Же болбосо тарыхта да иши бар. Же болбосо деги эле индустар Орто Азияга келип, Орто Азиядан согуш ачыптыр деген уктуңар беле өмүрүңөрдө. Кана эмес, мисалы үчүн англичандар бар, Англия дүйнө менен согушканы бар, немистер бар, орустар бар, монголдор бар, кыргыздар бар, башка элдерди чапкан бар, бирок индустар деген деги эле жок тарыхтачы. Индия эч качан эч кимди баспаптыр. Элдин баардыгы Индияны басыптыр. Бабур деле Индияны басыптыр, англичандар деле Индияны басыптыр, Македонский Индияны басыптыр, тиги Тамерлан Индияны басыптыр, Чыңгыз хан Индияны басыптыр, бүт Индияны басыптыр. Эмне себептен? Себеп дегенде индустарда жинденүү сезими жок экен. Агрессия жок экен индустардачы. Түшүнүктүү да. Ошол бул жерде мен эмнеге айткым келип атат? Бул жерде мен айткым келген нерсе, адамда ошол агрессия деген бар. Андан бул агрессия деген, кайненеде агрессия бар, келинде агрессия бар. Ошону багытка бербесе, ал кайсыга багыт берет? Өзүн өнүктүргөнгө берет. Өзүн өнүктүргөнгө. Кыйынчылыктар менен күрөшөт. Душмандар менен күрөшөт. Душман жок бул жерде. Кыйынчылыктар менен күрөшөт. Өзүн өнүктүргөнгө жумшап алсаң, кайнене келин тирешет. Экинчиси, диалогдун болбогондугу. Диалог болбогондугу кандай? Мисалы үчүн бир эле окуя. Кайненеси келини баласынын богун жууйт экен. Богун жууйткенде дагы колун самындабай жууга келип туруп чай берет экен кайненеси. Ушундай проблема да. Көргүлсө, угуп атасың. Ана менин келинчегим, менин апам деле, мен келинче балдардын богун жууганда жийиркенбейт. Сиз деле ошондой болчусуздар. Балаңыздын богунан жийиркенбейсиздер. Туруп ошон үчүн энесиңердер. Ошон үчүн энесиңердер, силер ошон үчүн ыйыксыңар да. Мен келинчегим балам богун жууп, колу бок болуп калыптыр. Ошол бокту байкабай тамак жеп атпаган. Тамак жеп атканын байкап калыптыр. Мындай сакшып пушуп атыпчы. Анан жийиркендиң үчүн, ой жок, жийиркенген жокмун. Бунун деген богу деген тууrak да дейт. Баягы жаңы сүт ичип аткан бала богучу. Анан эне да булчу, бой эне баласынын богунан жийиркенбейт. А кайнене жийиркенет. Мисалы үчүн мен жийиркенем. Мен баламдын богун жууп аткан мен жийиркенем. Чынында басымды мындай кылып алып анан жууйм да, мындайчы мурдумду жаап алып чыттабайчы. Мен энесимин, мен атасымын да. Анан бул жерден кандай проблема? Жанагы келин ал эне болгондугу үчүн, үйдө жумуш көп болгондугу үчүн, өзү жийиркенбегендиги үчүн ойлонбой колун самындабай жуубай коюп эле чай бере берет. Атиге кайненем деп айтат, ай күчүгүм, кызым, мен дагы эне кезде ушундай болчумун, баламдын богунан жийиркенчү эмесмин. Бирок небереникинен жийиркенет экенсиң, колуңду самындап жууп койчу күчүгүм десе эле жууп коет дегичи. Атиге ага айтпайт. Дегичи. Кошуналарына айтат. Ой, ушинтет анан колун самындап жууп койт. Жөн эле келиниң менен отур. Сүйлөш да, мындай. Мындай да, жөн эле сүйлөш да. Диалог кыл да, жөн элечи. Туурабы? Мындай коммуникацияда коттап отурчу. Ошон үчүн келин кайнене проблемалар ушундай.
угуп отурсаңчы ушундай да. Анан дагы бул жерден эң башкы ролдочу негизи күйөөнүн эркектин ролу маанилүү да. Эркек кандай болуш керек? Эркек күнтөрөт да. Аялдар да баары бир. Мен мисалы үчүн мындай кылам да. Апам менен келинчегим экөө урушпайт белен кээде чытыр болуп берет да. Мындай кылам. Апам мен аялымдагы жаман деп келип алчу. Сенин аялың мындай деп. А мен болсо аялымды коргойм. Мынтип апа ал деген менин аялым да, балдардын апасы дебейм. Мен апама кошулуп аялымды жамандап коем апамчы. Анан апамды мактап коем. Апам сүйүнүп жыргап коет. Мен айтам, апа, менин аялым деген араң эки баласын араң багып жүрөт, 3 баласын араң багып жүрөт. Жөнөңүз сен. Ой. Сиздей тың эмес, сиз билесизби монтип? Бияқта баланы көтөрүп алып борсок бышырып салчу десең, ооба деп апам сүйүнүп калат. Анан кийин аялым апамды жамандайт да мачы, сен апаң мынтип айт дегенде аялымга кошулуп апамды жамандап. Менчи. Экөө тең довольно разы болуп жүрөт да. Ошон үчүн бул жерден келин кайнене проблема чече турчу көпчүлүк эркек да анан. Эркек деген бийини да мактап, буну да мактап, тиге да белек алып берип, буга да белек алып берип, ортодо мынтип көпүрө болуп койсо эле чечилет. Негизи бул жерде көбүнчө эркек күнөөлүү менин оюм. Анан эркек баягы тиги менен дагы апасы менен да эркекче сүйлөшүп, аялы менен да эркекче сүйлөшкөн болбойт да. Туурабы Нургүлжа? Туура. Эки жактын тең көңүлүн алыш керек да. Ошол эле. Кийинки саламатсызбы, чоң рахмат, эң керектүү маалымат алып жатасыз. Силерге рахмат жооп бергениңизге деп. Туп-туура айтасыз агай, сиздей мугалимдер болгондо гений балдар көп болсо керек. Ай рахмат. Туура айтасыз, биз да абдан көрчүк. Сонун эң туура мурун ушундай болчу, азыр кичине оңолуп атат дейт. Жакшы. Агай, сиз кайда иштейсиз? Сиз иштеген школго берет элем балам дейт. Менин школум 5-класстан өйдө. 5 мен майда балдарга пока түшө элекмин. Азыркы методика тактыр башка, биз окуган кез чындап эле коркуу менен окуганбыз. Мына туура да коркуу менен 5-мектепте Мээрим Орунбековна чогулуш өткөргөм. Мен кала элекмин, кыйын эжеке чогулуш абдан кызыктуу жана өзүмдүн сезимимди өзгөртөт. Саламатсызбы, рахмат сиздерге. Рахмат. Ата-энелер мугалимдерди душман көрөт деген суроо боюнча кантип ата-энелер мугалимдерди кантип жаман көрсөтпөө керек, кантип ошол ойду алыстатыш керек? Ата-эне мектепти душман көрбөш үчүнчү эң жеңил жолу ата-энелерди алмаштырып салыш керек. Кызыктар ата-энелерден группа топтоп алыш керек да. Негизи эң кыйыны адамды өзгөртүү экен негизи. Өзгөчө улууларды. Жаштарды өзгөрткөн оңой. Эгерде силер мага окубайм деген бир такыр окубайм деген тентек 50 бала алып келсеңер, мен 50 баланы алам да. Окуталам депчи. Олардан бир нерсе жаза алам деп прокт. 50 эмес, 5 кишини алып келсеңер албайм да. Анткени улууларды өзгөртүш кыйын аябай. Жаш өткөн сайын кыйын. Курунамыз барган сайын кимеле бекемдейт да. Анан мен бая мамлекеттик мектептер менен көп иштештим аябай, жеке мектептер менен да көп иштештим. Мамлекеттик мектептин ата-энелери менен иштеш кыйыныраак. Мамлекеттик мектептердин жумушу кыйыныраак. Элдер айтат го, жеке мектептики кыйын деп, андай эмес. Элдер ойлойт, жеке мектепте байлардын балдары окуйт, анан аябай капризный болот, анан мен акча төлөдүм, анан кийин сен окутушуң керек дейт деп. Жок, андай эмес. Мамлекеттик мектептин ата-энеси таптакыр түшүнбөйт. Анан сен мону жасашың керек десе эле, бая орус куудулдай айтышат да. Я вам отдал тупого, верните мне умного. Вы же школа дейт го. Ушундай түшүнүктүү да мамлекеттик мектептерчи. Ошон үчүн ата-энелерди өзгөртөм дегенден көрөчү, сиз андан көрө кызыктар ата-энелерден группа топтоп алганыңыз жакшыраак да. А эгерде айла жок болсо, анда сабыр кыласыз. Анан өзүңүздүн ишиңиз менен, эмгегиңиз менен көрсөтөсүз. Бирок кайрылып бирок нерсе айтам сизге, капа болбоңуз. Мамлекеттик мектептин ата-энелери көпчүлүк эмгекти баалаганды билбейт. Көпчүлүгү билбейт. Жазсаң, бул деген жазыш керек. Мамлекет бул айлык төлөп атат. Туурабы Нургүл, ошондой айтамбы? Ошондой. Бул деген анын милдети. Биздин убакта ушундай мугалимдер болчу деп бүткөрүп коет. Самара сизге мен сабыр каалайм. Кудайым сизге жардамчы болсун. Кийинкиси бирок Патхалим ата-энелер болсочу, мурун деле бар болчу, азыр деле. Жанагы балам башка окуучуларга карайт дегенгечи.
урматтуу эже, сиздин сурооңузга жооп, сиздин балаңыз жакшы окуйт, бирок кыздарды көбүрөөк карап аткан болчу. Мындайда бир нерсе айтайын, мындай туура түшүнүңүз. Мугалимдердин айлыгы аз болгондуктан подарок берген ата-энелердин балдарына көбүрөөк маани беришет. Анткени алардын айласы жок болчу. Үй бүлө үчүн байкуштар багыш керек. Эмне менен багат? Ошон үчүн мындай бул нерсени туура түшүнүш керек да. Мен мамлекеттик мектепте такыр иштеген эмесмин. Мамлекеттик мектептерде курстарды, кружокторду өткөм, көп өткөм. Бирок ага биз бекер болгон эмес. Кээ бир учурларда бекер болгон, бирок көпчүлүк учурда акы алчубуз. Анан мен лично, мисалы үчүн, мага кээ бир ата-энелер келчү. Улуук, мен сени сабагыңа 1000 сомдон өзүнчө төлөп берем, группага кошпой өзүнчө өтчү десе, айла жок, акча үчүн өзүнчө өтчүбүз да анычы. Анткени сен үй бүлөңдү багышың керек, мен үй бүлөмдү багышым керек. Ал кезде мекемем иштейрек болчу, өзүм мугалим болуп кеткен. Ошон үчүн Салтанат айым, сиз андан көрө подарканы алып туруп эле мугалимге подарка берип коңузчу. Конвертке салып туруп 5000 сом бериңиз. Байкуш аны маңдай тери. Ал балаңызга көбүрөөк маани берсин. Балаңыздын келечеги үчүн сиз акча коротуп коңузчу. Мен сизден сурам да. Анан мен эч нерсе бербейм. Тигил подарка берет, тигин баласын окутат экен. Анан менин баламды эмнеге окутпайт деген туура эмес да. Туурабы Нургүл, эмне дедиңиз? Туура. Туурабы, эми берип эле коңузчу ушундай. Болбогон дасторконго 1000 сом, 2000 сом таштайбыз го биз кыздар, туурабы? Болбогон тойго 5000 сом кошуп атпайбыз го. Ошол 5000 сом берип койсоңуз 1-2 ай сонун карап берет балаңыз. Ай сайын эле 2000, 3000 сомдон подарок бере бериңизчи. Частный мектеп ошондой эле да. Частный мектеп деген эмне? Сен подарок бербейсиң, акча бересиң. Акчага каалаган сатып алат. Туурабы Нургүл? Ооба, туура. Бул эми подарок берген эми чын дилинен ыраазычылык деп кабыл алыш керек да. Взятка эмес, ыраазычылык берип жатам деп. Ниетти түздөп туруп эле, мына кененирээк бололук, Мен сизден кайра кечирим сурайм. Кийинкиси саламатсыздарбы Нургүл дос? Ишиңизге ийгилик. 2-класс балам окууга көңүлү жок, кантип шыктан турам. Турукбаева Бегайым, сиздин сотуңузга жооп бердик, сиздин сурооңузга жооп бердик. Нургүл менен личкадан сурайсыз, ушул семинарды туура уюштурган семинар үчүн рахмат. Саламатсыздарбы, окууга көңүлү баланы кантип тартуу керек? Бул суроолордун баардыгына жооп бердик, урматтуу ата-энелер. Сиз өзүңүз өзгөрсөңүз бала тартылат сабакка. Бул эми сөздүн төрү баардык эле мындай стандартный суроолорго жооп бердик. Урматтуу ата-энелер, мындай да. Жомок. Мындай жомок бар. Китеп менин балама жомок окуп берип карасам, мамалак, өлтүрүк, бачик, анан кийин бөрөк, жаныбарлардын балдары кимдин атасы кыйын деп талаша кеткен да, ойноп атышыпчы. Анан мамалак айтат экен. Мамалакчы. Ой, менин атам кыйын, бир колу менен бадалды жулат. Эң күчтүү менин атам. Кимиңердин атаңар менин атамдын күчүнө тең келет депчи. Анан түлкү айтат, байчай, күчтүү болсо эле кыйынбы, менин атам деген акылдуу, баарын алдап коет депчи. Анан коен айтат экен, ой, алдаганда эмне? Бирөө кубаласа жем болот. Менин атам коен эч кимге жеткирбей жүгүрүп качат. Кулагы чоң, баарын угуп, алыстан иш болгондо шакууга калып, жеткирбей качып кетет. Эң кыйын бул качкандык, жүгүргөндүк деп айтат экен да. Эми бул жомоктун морали эмне? Бул жомоктун морали силер ууру болсоңор дагы, балаңар уурулукту жакшы сапат көрүп, уурулук силерди өйдө коет да. Бул баланын психологиясы да. Бала ушундай да. Мисалы, бөөрү бала сит болбойт деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле силер кандай болсоңор, балаңар ошол нерсени таңуулайт. Өткөндө бир спортсмен сурооптайт, менин балам чоңойгондо ким болот деп мен айттым. Сенин балаң да спортсмен болот десем, катырып, ой, менин балам окпойт, спортсмен менин балам болот дейчи. Анан бул жерден сөздүн төрү кандай? Сөздүн төрү силер кандай болсоңор, балдарыңар силерге окшош эле болот. Урматтуу апалар, урматтуу аталар. Эгерде балаңар окубай атса, демек өзүңөр окубайсыңар. Азыр бул жерден
бетме бет офлайн болбогондугу үчүн мен силердин көзүңөрдү көрө албайм, бул суроону бере албай атпаймынбы? Өзүңөр окуйсуңарбы силер? Ата-эне мына балаңар окубагандар кимиңер окуйсуңар? Мына экипчи жооп бергилечи азыр могу. Окуйсуңар өзүңөр. Гарантия берип 90-95% окубайсыңар өзүңөр. Бир бетте китеп ачпайсыңар күнүнө. Ошон үчүн балаңар окуп да. Анан силер каалап атасыңар, мен окубайм, бирок балам окусун. Андай иштебейт. Это так не работает. Это так не работает. Адам өзүндө болгон нерсесин гана бере алат. Бала силердин күзгүңөр бүттү. Ушу менен чекит коюлат да. Анан эгерде силер окубай балаңарды өнүктүрөм десеңер, кантесиңер? Не кыласыңар? Балаңарды башка бир чөйрөгө саласыңар, окуган чөйрөгө саласыңар. Силер болсо каржылап турасыңар, топкондо. Туура. Окуйт экен. Мен гарантия берем окуйм дейт. Силер окусаңар анда дагы бир нерсени айтайын. Эгерде силер окуп аткан болсоңор, балаңар окубай атат деп атсаңар, балаңар башкаларга караганда жакшыраак окуйт. Жүргүнчө көпчүлүк учурда ушундай болот да. Туура. Бир балам жакшы окуп, салыштырмалуу жакшы окуган баланы ата-энеси менен жолугасың, ата-энеси менен жолукса, менин балам окубай атат дейт да. А мен айтам, ой, сенин балаң башкаларга караганда жакшыраак деп айтам да. Башкача айтканда, эгерде силер окуп атсаңар, балаңар окубай атат десеңер, балаңар башкалардан өйдөрөөк да. Түшүнүктүү, урматтуу ата-энелер? Ошо. Ушу менен бүттү го дейм, эже. Ооба. Абдан жакшы. Жакшы, сонун маек болду. Абдан жакшы. Сиздердин ошо жогоруда айткандай лагерь уюштурбадыңыздар былтыр, ошондо Караколдо юг жакта барганда балам. Анан ошол силердин лагерден чоң таасир алып олимпиада деп сүйлөп калганда, чындыгында чөйрө керек экен, шыктандыруу, анан ата-энелер шарт түзүш керек экен. Ал сабак окубаган бала болчу чындыгында. Ата-эне күнөөлүү чындыгында. Улуу балам абдан мыкты окуп, мыкты жетишкендиктерге жалаң бешке окуган отличник. Анан ошол мыкты окуп жылдын жана мыкты окуучусу деген мектеп боюнча жеңип келсе, мен ошондо ошол сыйлыгын, ошол жетишкендигин белгилеп өптүрмүн да, молодец деп сыймыктанып көңүл бөлбөптүр менин катам. Анан кийинки балам такыр абсолютно окубайт. Ага да көңүл бөлгөн эмесмин да, жумуш менен алек болуп. Ошол ата-энелердин катасы ушунда. Анан шарт түзүп беришибиз керек. Өзүбүз китеп окусак, өзүбүз мээрим төксөк, балдарга көңүл бөлсөк анан окуйт. Мугалимдерде күнөө деле жок. Албетте мугалимде деле бар, кичине көп эле жоопкерчилик, бирок биринчи кезекте ата-эне өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Урматтуу эжелер, көбүнчө апалар катышты го дейм. Ооба, Бизде ата катышпады. Бул вебинар жалгыз ата болуп калат, кээде 2-3 ата болуп калат. Аталар болсо аталарга алкыш. Анан урматтуу апалар, эмгегиңерди уланта бергиле. Ошо мына негизгиси мына бир эле нерсени силер, кандай десем, өзүңөрдү ачсаңар эле, мен ката кетип атат, мен өзгөргөнгө даярмын десеңер элечи, укмушчан өзгөрүүлөр болот апалар. Ушул нерсени силерге аябай сунуштайм да. Мен өзгөргөнгө даярмын десеңер элечи, өзүңөрдү акылынан өзгөртүп баштасаңар, өзүңөргө жагат, балдарга да жагат. Анан мынтет го, бүт кыйын чыгаан эркектердин баардыгы дейт, апалардын балдары дейт. Чыңгыз хан апасы менен аябай жакын болгон, Александр Македонский апасы менен аябай жакын болгон. Анан кийин жанагы неме Томас Эдисон бар эмеспи? Билесиңер, Эдисон. Томас Эдисон. Голливудтагы бүт харизматичный актерлордун баардыгынын бир өзгөчөлүгү бар экен. Баардыгынын апалары кудайындай көрүп жакшы көргөн экен да. Ошон үчүн силердин колуңарда баардыгы бар да, апалардын колунда да, бүт апалардын колунда да. Ошон үчүн апалар келгиле, мен ата кетирип атам десеңер эле өнүгүү болот. Анан биз жөнүндө толук маалымат десеңер, бүгүнкү сиз нанонун системасын берип коесузбу? Ооба, берип коем. Бул жерде номерлериңер чалып дагы кененирээк маалымат берет. Ошо укканыңарга чоң рахмат. Мынча катуу сүйлөп койгон болсом, таарынмагыла. Менде күнөө жок деп койсун. Чоң рахмат Улуу агай. Чындыкты сүйлөдүңүз. Чындыкты сүйлөгөн кишилер аз болот да. Бул биздин вебинарыбыздын максаты ата-энелерди, коомчулукта ата-энелерди бала тарбиялоо боюнча оюн өзгөртүү, билимдүү коомчулукту түзүү. Мындан ары дагы психологдор окуйт балдарды тарбиялоо боюнча. Анан сиз жогоруда сонун кеңеш бердиңиз, курстан окугула, китеп окугула деп. Биз атайын курстарды уюштурабыз балдарды тарбиялоо, балдар психологиясы боюнча.
Биздин Нур Сабат коомдук фонду жакында эле негизделдик. Азыр Кыргызстандын мыкты мугалимдерин бириктирип, педагогдордун квалификациясын жогорулатуудабыз. Балдарга дагы тренингтерди өткөрүүдөбүз. Анан дайым сиздер менен кызматташтыкка даярбыз агай. Бүгүнкү эфирге чыгып убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жараткан алдында сонун кызмат аткардык го агай. Рахмат. ооба макул жакшы көрдүңүздөр. Чоң Рахмат. рахмат. Ийгилик. Баарыңарга баарыңарга рахмат. Бүгүнчө сизге да рахмат. Рахмат. Балансты быйыл да. Ооба, баргысы келип атат агай. Рахмат. Макул. Ийгилик. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Чоң рахмат. Эфирибиз аяктады. Кеч калат. Аны өчүрөйүнбү же бунун эмесин?